Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, Дениз Ак Интеллектуал ТВ каналынын катталуучулары, сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман Санкт-Петербургтан Ачык Асман студиясынан чыгып жатам эфирге. Бүгүн жаңылыктар абдан көп, достор. Москва убактысы боюнча кечинде 10:30 Кыргызстандын убактысы боюнча 1ден өткөндө мен Жаштар партиясынын лидери Чыңгыз Капаров менен сүйлөштүм телефон аркылуу, WhatsApp мессенджер аркылуу. Азыркы кездеги биригүүлөр, саясий абал жөнүндө сурадым. Рахмат ал кишиге. Уктабай жаткан экен, мен чалып калсам эле сергек жооп берди. Бизде азыр уйку жок байке дейт. Абдан сүйлөшүүлөр, жана башка ушундай шайлоо өнөктүгүнүн алдындагы болчу иштердин баардыгын абдан катырып жатабыз деди. Менин биринчи эле суроом, Чыңгыз, сиздер ушул Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун партиясы менен биригишиңиздер мүмкүнбү, сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы деп ушул нерсени сурадым. Албетте биз мындай бир көз караштагы адамдар баардыгыбыз эле чогулууга, биригүүгө кызыктарбыз, бирок бул кезде мындай олуттуу кадамдар биригүү жөнүндө болгон жок, бирок шайлоого чейин дагы көп мезгилдер көрсөтөт, балким биригип калышыбыз мүмкүн деп жооп берди. Чынын айтканда бул жагынан бир олуттуу кадамдар жүрө элек экен, бирок биз биригүүгө барышыбыз толук мүмкүн деп айтты. Андан башка чоң жаңылыктар, достор, ушул Жаштар партиясынын тегерегинде абдан көп окуялар болуп өтүптүр. Кече ушул дүйшөмбү күнү булар бүтүн Таза Кыргызстан партиясынын лидери, Таза Кыргызстан деген партия бар, достор. Бул Марат Иманкулов деген ушул президенттикке шайлоо башталганда ушул ГКМБнын генерал майору, антитеррордук кызматты жетектеп жүргөн абдан профессионал чекист ушул генерал шайлоого аттанган эле да. Ошол генерал Марат Иманкулов өзүнүн электораты бар, өзүнүн колдоочулары бар. Албетте көп маалыматтарды билет. Ушул абдан күчтүү бир белгилүү адамдардын бири да Кыргызстандагы. Ошол киши ошол өз партиясы менен ушул Жаштар партиясы менен чогуу шайлоого аттанаарлыгы жөнүндө сүйлөшүү жүрүптүр да. Бул ушул Чыңгыз Капаровдон уктум, андан башка ушул Жаштар партиясынын мүчөлөрүнөн уктум. Бул нерсе мына бүгүн эртең Чыңгыз Капаров өзү дагы билдирүү жасайт болуш керек. Албетте ушул партия менен биригип шайлоого бир аттана тургандыгы маалым болду. Андан кийин дагы бир суроону сурадым. Ал эми Садыр Жапаровдун адамдары менен дагы силерде сүйлөшүүлөр жүрүп жатабы? Азыр мына акыркы кездери ушул Россиядагы мекенчил кызыбыз Орозайым Нарматова абдан каттуу Камчыбек Ташиев жака каттуу сөз айтты. Мен албетте Камчыбек Кыдыршаевичти абдан сыйлаймын. Мен ушул берүүлөрүндөн деле көрүп жүрөсүздөр болуш керек. Эми ал эми бул шайлоодо аябай ушундай нерселер да колдонулат экен. Ар кимдин мурунку нерселери чукулат, башка нерселер акыйкаттыкка чыгуу үчүн ар кандай нерселер болуп кетет экен да. Мына кече тилекке каршы абдан каттуу бир берүү болду. Ошого мен ушул кандай болуп жатат, ушул Садыр Жапаровдун электораты ким тарап менен болушу мүмкүн, балким сиздер дагы сүйлөшүп жатат болушуңуздар керек деп ошол жөнүндө сүйлөштүм. Чынын айтканда биз дагы сүйлөшүп жатабыз деди. Биздин деле тилектерибиз бир, ушул Садыр Жапаровдун колдоочулары, электораты менен бирдей эле көз караштабыз деди. Бирок чынын айтканда ал ортодо Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев дагы чаткал жерине барып, элдер менен жолугуп, элге убадасын берип, ушул Садыр Жапаров досун чыгарамын дегендей убадаларды кылып, шайлоого барсам эле чыгарамын, депутат болсом деп убадаларды кылды. Мен ушул жөнүндө сурадым. Ушул Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев менен биригип кетиши мүмкүнбү же сиздер мененби десем, чынын айтканда Садыр Жапаровдун жакын адамдары, эми булар саясатчылар, Кыргызстанда эмне болуп жатат, кандай болуп жатат, ар бир нерсени билип турушат да. Ошол Садыр Жапаровдун жакын адамдары чынын деле Кыргызстанда Камчыбек Ташиев менен олуттуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. Ошол эле мезгилде биз деле сүйлөштүк алар менен дейт. Демек кандайдыр бир деңгээлде ушул Камчыбек Ташиев чын эле ошол өзү айткандай партияны жетектеп барышы мүмкүн экен. Бизде баягы кыргыздарда сөз бар, жигит сөзүнөн кайтпайт деген. Орусча айтканда
жигит сказал, жигит сделал дегендей, балким ошол чын эле парламентке барып калса, ушунчалык убадасын берген жигит Камчыбек Ташиев балким чыгарат деген үмүттөбүз. Ошол Садыр Жапаровдун тез эле чыгышын биз дагы каалайбыз. Ошентип олуттуу сүйлөшүүлөр чынында жүрүп жатыптыр достор. Ал эми бул Садыр Жапаровдун Россия жергесинде дагы абдан колдоочулары көп. Ошолордун кандайдыр бир тобунун көз карашы жөнүндө мекенчил кызыбыз Ороза Айым Нарматова кече мурда күнкү берүүлөрүндө айтып кетти достор. Эми бунун баардыгын кимге кошулат, биз турмуш бизге абдан көрсөтөт. Албетте ушул мекенчил күчтөрдүн баардыгы бир топ менен эмес, ар ким өз-өзүнчө бара жаткандыгы бизди бир аз кооптондурат. Анткени ушинтип жалгыздап барганда бирден өтпөй калышы мүмкүн, башка нерсе болушу мүмкүн. Бирок жакшы үмүт, элдин психологиясы, аң сезими өзгөрүлүп, мурдакыдай көпөстөргө же болбосо башкаларга үнүн бербей, ушул эл тарапта болобуз, адилет акчага сатылбайбыз деген көз караш абдан күчтүү да азыр биздин эмеде. Ошондуктан достор, кимге болсо дагы ушул Камчыбек Ташиев болобу, Адахан Кимсенбаевич болобу, же болбосо ушул Жаштар партиясы болобу, ушул 3-4 партиянын кимисине болсо дагы үнүңүздөрдү берсеңиздер, демек ошол элдин, карапайым адамдардын көз караштарын бир кызыккан, ошолордун кызыкчылыгын көздөгөн партиялар ушулар болуп эсептелет да. Ал эми акчага сатылып жана башка нерселерге барбаңыздар достор. Анан дагы кайсы кимдер менен биригүүлөр болуп жатат деп сурадым. Азыркы кезде ушул Чоң Казак партиясы дагы Талатбек Масадыков деген жигитти билесиздер. Ушул оондо иштеп жүргөн абдан билимдүү киши. Жакында келсе ошону менен биргебиз дегендей сөздөрдү болуп жатты. Мен сиздердин кадамдарыңыздар кандай ушул Талатбек Масадыков боюнча, балким сиздерге кошулаттыр деп бул киши жөнүндө сурадым. Бизде мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк деп айтты Чыңгыз Капаров. Анткени Талатбек Масадыков менен ошол генерал Марат Иманкуловдун жеке мамилелери, көз караштары абдан жакын экен. Демек Марат Иманкулов бул Жаштар партиясына кошулгандан кийин Талатбек Масадыковдун деле кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүктөрү бар. Эми буну дагы турмуш көрсөтөт достор. Андай мындай деп бир туура эмес божомолдорду кылбай туралы, бирок чынын айтканда эле ушул генерал менен абдан генерал дагы чын айтканда билимдүү киши, ушул Талатбек Масадыков дагы алдыңкы билимдүү кишилердин бири. Булар кошулушу толук ыктымал достор. Андан дагы бир жаңылык, дагы кимдер менен кандай кадамдар болуп жатат деп сурадым эле. Раматылык Доронбек Садырбаевдин Кайран эл деген партиясын эми алдыңкы мурунку муунда угуп жүргөн, ал эми азыркы кездери чыкпай кетти. Ушул Кайран эл деген партиясы дагы деле бар экен. Ошол Кайран эл партиясынын тарапташтары дагы ушул Жаштар партиясы менен бара турган болуптур. Бирок мен айттым, силер Жаштар партиясы деп алып, андан кийин чоң эле кишилер менен биригүүлөрдү жүргүзүп жатасыздар. Бул жагынан кандай болуп калат? Албетте азыркы кезде карапайым адамдар ушул жаштардын бийликке келишин эңсеп турат, эски электораттан арылууну каалап турат десем, ооба туура деди. Биз шарт коюп жатабыз. Ошол эгерде өтүп калсак, 60% ошол өткөн партиянын 60% жаштардан болот. Андан кийин 40%-ын гана ошол белгилүү лидер ушундай нерселерден коебуз деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз деди. Албетте Чыңгыз Капаров жаш болсо дагы саясатта мындай ошол ак үй жактарда иштеп жүргөндүктөр үчүн бир топ эле тажрыйбасы бар сыяктуу менде бир мындай көз карашты калтырды да. Өздөрүнүн көз караштары ошондой экен. Биз 60% ушул жаштарды алып барабыз деди. Анан достор, ушул жаштардын акыркы кезде чынын айтканда мына кече Ороза Айым Нарматова, бул дагы жаштардын өкүлү, ушул эле Чыңгыз Капаров жана башка жаштар абдан активдүү. Мен кече дагы бир өзүмдүн досторум менен сүйлөшүп отурганда айттым, ошол досторум инилери дагы ушул Адахан Кимсенбаевич Мадумаровдун тарапташтары да абдан ушул Бүтүн Кыргызстан партиясынын бул жаштар абдан активдүү деп сүйлөштүк. Абдан мындай революциялык бир көз карашта жүрөктөрү жалындап ушул кыргыз элинин келечеги үчүн күрөшөбүз деп ушундай бир жүрөктөрүндө бир пайда болду да. Биз бул нерсеге сүйүнөбүз чынын айтканда. Абдан мына мага ошол
Bütün Kırgızstandын тарапташтары жаштар мага көп телефон чалышып, ойлорун бөлүшүп турушат да. Бул нерсе кайдыгер эмес. Биздин жаштарыбыз эл үчүн ойлонгондугу абдан жакшы да. Мына кечээ достор ушул маалыматты манипуляциялоо мыйзамынын ушул президентке кол коюп бербеңиз деп элдер чыгышып, Бишкекте көрдүңүздөр, бир топ активдүү кыймылдар болду. Ошол жерде жаштар колго алышты. Эски саясатчылар ал жерде колго алган жок. Мына көрдүңүздөр, Өмүрбек Чиркешевич Текебаев ичине кире калган экен, кандай осол кылып кууп чыкты. Сиздер эми чын айтканда жаштар булар укуктуу ошондой кылып өздөрүнүн жаштарды ушул чоң саясатчылар ушундай кезге кептелтип, ушинтип тентиретип, ушинтип кыйнап, чоңдордун балдары иштейт, ал эми билими күчтүүлүгүнө карабай жаштар Россияда мосттордун алдында кыйналып, тентиреп ушинтип жүрүшөт. Ошол нерсени жаштардын жүрөгүндө келгенди Текебаевка албетте моралдык жактан айтууга укуктуу. Анткени ушул замандын болуп калгандыгына Текебаев канчалык танса дагы, мен канчалык оппозицияда жүргөнмүн деп айтса дагы, баары бир урматтуу Өмүрбек Чиркешевичтин ушул заманга тиешеси бар. Анткени ошолордун партиялары, ошолордун конституциясы менен жашап келе жатабыз. Бул нерсе факт. Баягы Камчыбек Кыдыршаевич мурунку бир шайлоолордо айтты эле. Өмүрбек Чиркешевичтер булар базардан бара жаткан адамдар, ал эми биз жаштар келе жаткан адамдарбыз деп. Мезгил өтөт экен, ошол Камчыбек Ташиев деле ошол Өмүрбек Чиркешевичке окшогон бара жаткан адамдардын катарына кирип калды. Ал эми жаштар чынын айтканда келе жатат. Жаштар моралдык жактан, башка жактан талап кылууга, күрөшүүгө толук укуктуу. Өзүнүн көз караштарын ушул ооздуктап, эркиндикти токтоткон мыйзамдарга каршы чыгып, кече абдан чоң ыраазычылык билдиремин мен өзүмдүн жеке атымдан, каналымдын атынан. Анткени блогерлер үчүн бул мыйзамдын мааниси абдан чоң. Бизге кереги жок мындай мыйзамдын. Урматтуу кечээки ушул аянтка чыккан жаштар, сиздерге чоң ыраазычылык. Сиздер абдан туура жолдосуздар. Сиздер биригип бардыгыңыздар ушул жаштар партиясына болобу, бүтүн Кыргызстанга болобу, кимге болбосун, ошол эле Камчыбек Кыдыршаевичке болобу биригип жакшы чоң күчтөр менен чоң ийгиликтерге жетишиңиздерге мен чын жүрөгүмдөн тилектешмин жана мен ошол нерсенин болушун тезирээк эле каалаймын. Заман жакшы жака өзгөрүшүн каалаймын. Ушул коррупционерлер шалпайып, уят болуп, элдин алдынан кетишин каалаймын. Ушул биздин мыйзамдарды чыгарышып, биз ушундай нерсеге кептелткен адамдардын ошентип саясий аренадан кеткендиктерин каалаймын достор. Эмне болгондо дагы мен сиздер менен ушул жаңылануу, жаңы заманды каалаймын. Саламатта туруңуздар. Ой пикирлериңиздерди билгизип, эгерде канал жаккан болсо лайк басып, катталып коюңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.